жана чектөөлөр бала тарбиясынын эң керектүү факторлорунун бири болуп эсептелет. Жол эрежеси сакталбаса, жолдо ар түрдүү кырсыктар болгондой, бала тарбиясында да эреже жана чектөөлөр болбосо, балабызды өз колубуз менен кырсыкка түрткөн болобуз. Бирок көпчүлүк үй бүлөлөрдө эреже бир гана балдар үчүн иштейт. Тамак ашка, уйку жана тапшырма аткаруу сааттарына, адамдар менен мамиле кылууга байланыштуу балага гана багытталган көптөгөн эрежелерибиз бар. А бирок балдар мына ушул маселелерде эмне кылуу керектигин биз чоңдордон үйрөнүшөт. Айткандарыбызга караганда жүрүм-турумубуздан көбүрөөк таасирленишет. Бизди карап, өрнөк алып жашашат. Ошондуктан балага жакшы тарбия берүүнүн эң таасирдүү жолу туура өрнөк болуу болуп эсептелет. Ата-энелер өздөрү балдарын урушат да, бирок бир туугандардын ортосундагы уруш жаңжалга ачууланышат. Жинденгенде бакырышат, сөгүнүшөт, сыйырматсыздык көрсөтүшөт да, бирок балдары башка бирөөгө келесо десе, аны коркута башташат. Өздөрү эрте менен кеч турушат да, бирок балдарынан эрте туруп окууга барууну катуу талап кылышат. Өздөрү телевизорго, компьютерге, телефонго көп убакыт коротушат да, а бирок балдарына бош убакыттарында китеп окууну буйрук кылышат. Чоңдор өздөрү уйку жана тамак убакыттарына көңүл бурушпайт да, балдары убагында жатып, убагында тамактануусун каалашат. Мына ушундай карама-каршылыктар балдарга эрежесиз башаламан жашоону үйрөтөт. Андан соң балабыз сөз укпайт деп арызданабыз. Сөз укпоонун көптөгөн себептери бар. Алардын ичинен эң маанилүүсү эрежесиз жашоону үйрөтүү жана туруксуздук болуп эсептелет. Кээ бир учурда балдарыбызга бир ишти кылдыруу үчүн 10 жолу айтабыз. Бирок мунун пайдасы болбойт. Качан гана бакырып, кыйкыра баштаганыбызда жүгүрүп калганын байкайбыз. Мен бакырбасам, балам айтканымды кылышпайт. Андыктан бакырганга мажбурмун деп ойлойбуз. Бирок алардын сөз укпагандыгына көпчүлүк учурда оозубуздан чыккан пайдасыз коркутуулар жана белгисиз буйруктар себеп болуп калат, урматтуу ата-энелер. Анткени баарыбыз эле балдарыбыз бейбаштык кылганда биринчилерден болуп, аларды пайдасыз сөздөр менен коркутуп, аткарылбай турган буйруктарды аларга бере баштайбыз. Иниңе дагы бир жолу колуң тийчүү болсо, экинчи телефон карматпаймын дегенени жүзөгө ашыра албай турган опузаны колдонгондугу үчүн баланын аң сезиминде апам айтып кала берет деген түшүнүк калыптанат. Сени бала кылбай коемун, лөлүлөргө сатып жиберемин, дароо тамагыңды бүтүр, болбосо кечке тамак бербеймин деп, 5 мүнөттөн кийин курсак ачпасын деп колуна нан кармата турган болсок, албетте балдарыбыз биздин сөзүбүздү укпайт жана эрежелерге моюн сунбайт. Жашоодо ушул сыяктуу пайдасыз опузаларыбыз канчалык көп болсо, сөзүбүздүн таасири да мына ошончолук жоголот. Андан соң сөзүмдү кулагыңа алып да койбойт. Же болбосо ата-энелердин көпчүлүгүнөн угабыз. Менин балам сөзүмдү кулагына да алып койбойт деген арызданууларды. Эрежесиздик сыяктуу бир үйдө өтө катуу эрежелердин болушу да сөз укпоонун негизги себептерине кирет. Адамдын табияты эркин жаратылган. Эгерде ата-энелер баланын эркиндигин ашыкча чектей турган болсо, катуу эрежелерди койсо, анда баланын жашоосунда өзгөрүүлөр болот, кыйынчылыктар болот. Мына ошол кыйынчылыктардан чыгуу үчүн ата-эненин сөзүн укпай койсо боло берет деген бир аң сезим пайда болот. Айрым ата-энелер баланын уктоо, тамактануу, сабак аткаруу жана оюн саатын мүнөтүнө чейин белгилеп, күнүн ошого жараша пландап алышып, баладан ошого моюн сунууну талап кылышат. Бирок бул нерсе адамдын табиятына туура келбеген көрүнүш. Китеп окууга бөлүнгөн убакытта балким бала китеп окугусу келбейт чыгар. Уйку, тамактануу сыяктуу адамдын биологиялык муктаждыктары пландагы саатка жараша эмес, уйку келгенде же болбосо курсак ачканда ишке ашат. Мисалы, күнүмдүк планга 10 бет китеп окуу деген бөлүмдү киргизсе болот. Бирок анын убактысы баланын кызыгуусуна жараша белгилениши керек. Сөз укпаган баланын аң сезиминде сөз укпасам да боло берет деген түшүнүк бар. Мындай түшүнүк балдарга табиятынан берилбейт. Алар мындай ойлонууну биз ата-энелерден үйрөнүшөт. Кежирленип ыйлаган учурда баланын ар айтканын аткара калуу
анын аң сезиминде эрежелерге моюнсунбасам да боло берет экен, жок дегенин ыйлап, ообага өзгөртөм. Ата-энелер жок, буну кылбайм, буну алып бербейм десе, анда ыйлап алдырсам болот экен, кылдырсам болот экен деген түшүнүктү калыптандырат. Негизи балдар үйдө жоопкерчилик алууга жана сөз угууга ыраазы болушат. Бирок мына ошол жоопкерчиликтер бөлүштүрүлбөгөндүгү жана жакшы ачыкталбагандыгы үчүн эч ким өзүн кыйнагысы келбейт. Натыйжада табигый түрдө иштин баары атага же болбосо энеге жүктөлөт. Ошондуктан аталардын, энелердин милдети үй иштерин белгилөө жана ылайыктуу түрдө аларды балдардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда адилеттүү түрдө бөлүштүрүү болуп саналат. Иштерди бөлүштүрүү үчүн үйдө үй бүлөлүк чогулуштарды уюштуруу эң жакшы пикир болуп эсептелет, урматтуу ата-энелер. Мындай чогулуштар үй бүлө мүчөлөрүнүн аптада бир жолу чогулушуна жана үйдөгү иштерди эң чоңдон эң кичүүгө карай бөлүштүрүүгө, эненин жүгүн, атанын жүгүн жеңилдетүүгө өбөлгө түзөт. Мисалы, үй бүлөлүк чогулушта ар ким өзүнүн төшөгүн жыйнайт, тамактан кийин идишин ашканага алып барат деген бир чечим чыкса, эненин жүгү бир кыйла жеңилдейт эмеспи? Үй бүлөлүк чогулушта ар кимге өзүнчө жоопкерчилик жүктөлөт. Мисалы, баланын бөлмөсүн жыйноо, кийимдерди тартиптөө, жыйнаштыруу баланын жоопкерчилиги. Ал эми үйдө бузулган буюмдарды оңдоо, темир жана жыгач иштери менен алектенүү бул атанын иши, ашкананы жыйноо, үйдү тазалоо эненин жоопкерчилиги деп бөлүштүрүүгө болот экен. Чогулуш учурунда телефон, телевизор жана көңүлдү бурган бардык нерселерге тыюу салуу керек болот. Чогулушта алынган чечимдер атайын дептерге жазылып, бөлүнгөн иштер аткарылып, аткарылбагандыгы ар аптада же болбосо аптада 2-3 жолу көзөмөлгө алынууга тийиш. Урматтуу ата-энелер, балам сөз уксун десеңиз, анда биринчилерден болуп биз аларга өзүбүз өрнөк бололу. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калыңыздар.